Кыргызстан саясий партиясынын кезексиз 7-чи курултайы Борбор калаада республикадагы бардык делегаттардын катышуусунда өттү. Президиум мүчөлөрү аныкталып, кворум ырасталгандан кийин партия лидери Канатбек Исаев сөз алып, жыйынды COVID-19 илдетинен каза тапкандарды бир мүнөттүк эскерүү менен баштады. Канатбек Исаев партиянын парламенттеги 5 жыл ичинде жасаган иштери жөнүндө айтып берди. Эске салсак, 2015-жылы Кыргызстан партиясы Жогорку Кеңешке шайлоого алгачкы жолу катышып, 18 мандат менен 3-орунду камсыздаган. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Дастан Атышбекович биздин партиялаш. Азыр өкмөттө жооптуу кызматта 1-чи вице-премьер Алмаз Батырбекович биздин партиялаш. Буга чейин дагы өкмөттүн жетекчисинин орун басары болуп Чолпон Султанбекова иштеп келди. Делегаттардын баамында Кыргызстан Жогорку Кеңештеги эң туруктуу фракция. Жогорку Кеңеште дагы, коомдо дагы биздин партиянын абрайы абдан чоң деп койсом болот. Аны өзүнүн иштери менен жана мыйзамдын проекттерин киргизип, ошолорду кабыл алдырууда, мамлекеттик чоң көйгөйлөрдү чечүүдө, эл аралык экономикалык, саясий ар кандай проектлерди ишке ашырууда өзүнүн жөндөмүн, деңгээлин көргөздү. Жыйындын алкагында партия лидери делегаттарды эл үчүн программасы менен тааныштырды. Күчтүү экономикасыз саясий туруктуулук мүмкүн эмес. Экинчи социалдык чөйрө, коомдун жана ар бир үй бүлөнүн бакубаттуулугу, мамлекеттик башкаруудагы чечкиндүү реформа, натыйжага жетишүүгө умтулуу. Бул үчүнчү. Төртүнчүсү жемиштүү эл аралык саясат. 5-чи адлет, сот жана натыйжалуу укук коргоо органдары. Партиянын катарында тажрыйбалуу саясатчылар, өндүрүш кызматкерлери жана өз алдынча ийгиликтерге жетишкендер да бар. Кыргызстан саясий фракциясынын депутаттары, ошондой эле Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү, ишкерлери муктаждык болгон үй бүлөлөргө тынымсыз социалдык жактан, ошондой эле материалдык, гуманитардык жактан өздөрүнүн эбегейсиз жардамдарын берип. Мындан тышкары Кыргызстан өзүнүн курамына жаңы мүчөлөрдү кабыл алды. Алардын арасында 33 жаштагы IT компаниянын жетекчиси, Лондон билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүсү Ахрор Иминов да бар. Мы должны производить национальный продукт в IT-сфере. Карантин доказал, что вот все должно быть в онлайн-сфере. Мы должны цифровизировать абсолютно все, заканчивать бюрократию одним словом. Андан кийин делегаттар Кыргызстан партиясынан шайлоого аттанган талапкерлердин бирдиктүү тизмеси үчүн добуш беришти. Курултай боз үй тигүү менен аяктады. Анын түндүк уланган 120 угу символикалык мааниге ээ.